Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү коомдук угуунун катышуучулары, урматтуу депутаттар, урматтуу акыйкатчы мырза жана жарандык коомдун өкүлдөрү. Анда бүгүнкү коомдук угууну баштай берсек, биз Жогорку Кеңеш бир катар депутаттар демилгелеп 15 апрелде коомдук талкууга жана Жогорку Кеңештин сайтына мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип, электрондук петициялар боюнча демилгени көтөрүп жатабыз. Электрондук петиция бул жарандардын электрондук кайрылуусу. Азыр мен презентацияда толугураак, кененирээк айтып берем. Негизинен бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келаткан. Эң негизги максаты албетте ар бир жаран Кыргызстанда өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, аны түйшөлткөн, коомдо абдан орчундуу болуп жаткан ар кандай көйгөйлөр болуп жатса, ошол Жогорку Кеңешке кайрылып, анын кайрылуусу комитетте жана палатада каралышына мындай шарт түзүлүп жатат. Жана дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн, кайрылуу азыр деле бар. Ар бир жаран Жогорку Кеңешке кайрыла алат, же жарандардын тобу кайрыла алат, ошол маселесинин көтөрүлүшүн айта алат. Бирок ошону биз иретке келтирип, анан электрондук деп жатабыз. Электрондук болгондо бул өзүңүздөр билесиздер, мына азыр ар кандай петициялар болду. Мына уран маселеси боюнча дагы чейин чорукто петицияны сиздер колдоп же галочканы басып кол коюп жатсаңыздар керек. Ошого окшогон өзүнчө дагы сайт болуп, ошол жерде коомдогу бир орчундуу маселе болсо, жарандар аны көтөргүсү келсе, ошо 5000 же 10.000 кол топтоо менен бул электрондук болушу мүмкүн, бул жөн эле кол топтоо болушу мүмкүн. Аны Жогорку Кеңештин комитетинин кароосуна алып кире алат. 5000 добуш бул комитет, 10.000 добуш палатага чыгуу мүмкүнчүлүгү деп атабыз. Өзүнүн бир механизмдери бар, ал жөнүндө дагы мен тагыраак айтып кетем. Экинчи маселе, өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасы OGP Open Government Partnership деген кыймылга, ушул демилгеге кошулган дүйнө жүзү боюнча. Өкмөт өзүнчө план түзүп, аны кошуп, ошол 2 жылда өкмөттүн ар бир министерствосу ачыкталыш керек, маалымат ачык болуш керек. Эң башкысы, жарандар ошол маалыматты, бюджет болобу, ар кандай маселелер болобу, аларды кызыктырган бүт маалыматты ачык алып турушу керек жана чечимдерге катышышы зарыл. Ошонун алкагында эле параллелдүү процесс, бул Жогорку Кеңеште ачык парламент деген топ түзүлгөн. Ачык парламент дагы бул парламенттин ачык болушун, жарандарга жакын болушун, ошо жарандардан келген демилгелер үстүдөн эмес, ылдыйдан демилге көтөрүлсө, ошол Жогорку Кеңешке чыгып, талкууланып, мыйзам болобу же коомдун жашоосун жакшырткан демилгелер болобу, ошол талкууланып туруш керек да. Бул дагы электрондук петиция ошол ачык парламент жумушчу тобунун алкагында, ачык парламент кыймылынын алкагындагы демилгелердин бири. Сөзүмдүн башында дагы айтып кетейин, негизи Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ПРООН жана Швейцария элчилигинин, Кыргызстандагы Швейцария элчилиги тарабынан техникалык колдоо болуп атат. Ушул коомдук угууну уюштуруп, сиздерди чакырып, ушул жерге баарыбыз талкуулайлы деп алар жардам берип жатышат. Ошто дагы 3-майда коомдук талкуунун экинчи турун өткөрөбүз, Ош шаарында. Ал жакта дагы ушул бейөкмөт уюмдар болсо, жарандык активисттер болсо, жөн эле ушул темага кызыккан жарандар болсо, айтып коюңуздар, 3-майда саат 10-до Ош шаарында өтмөкчү. Бул жерге демилгечи депутаттардын айрымдары келип отурушат. Наталья Владимировна Никитенко, депутат Алла Изимович Карашев, Абдувахап Нурбаев Мамадрасулович. Суроолор болсо, биз баарыбыз жооп беребиз. Биринчи презентация, алгачкы презентацияны мен жасайм. Андан сырткары техникалык дагы суроолор бар. Бул жерде техникалык сайт болобу же болбосо телефондон приложение болобу, ошону азыртадан ойлонуштуруш керек, кандай болот деп. Техникалык суроолор көп. Дагы бир нерсени айтып коеюн, бул мыйзамдык демилге эмес, бул комитетке чыккан маселелер да. Мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизем деген демилге электрондук петиция болуп эсептелбейт. Петиция бул кайрылуу. Мисалы үчүн ушул 5000 кол топтогон же 5000 добуш топтогон кайрылуулар бул мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизе албайт.
Андан сырткары дагы бир нече фильтрлар бар. Бул албетте территориалдык бүтүндүк, конституциянын бүтүндүгү, андан сырткары мына диний экстремизм, терроризм деген суроолор бар. Ошол маселелер кандайдыр бир топтун кызыкчылыгында же саясий топтун кызыкчылыгында же башка кылмыш топтун кызыкчылыгында комитетке түшүп өтүп кетпеш үчүн ушундай фильтрлар коюлат. Аны эксперттик топ карап турат. Биз бул жерге бир мыйзамга андан тышкары жогорку кеңештин жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатабыз. Анда биз азыр жарыкты өчүрүп мен презентацияга өтө берсем, активдүү катышып бериңиздер. Бардык сунуштар, суроолор, кандайдыр бир тактоочу моменттер бардыгы стенограммага жазылат. Биз ушул коомдук талкуунун алкагында бир айда азыр талкуу жарандар менен талкуулап атабыз. Ушунун алкагында бардык сунуш, ойлорду топтоп алышыбыз керек. Петиция деген өзү эмне? Петиция бул курч маселелер боюнча коомдук пикирдин маанилүүлүгүн жана актуалдуулугун иликтөөнүн инструменти болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин жакшыртууга багытталган, мамлекет менен коомдун ишмердигинин экономикалык, саясий, социалдык, маданий жана башка чөйрөлөрүндөгү маселелерин чечүү максаты. Ошондой эле жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин же башка адамдардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга жана аталган органдардын, алардын кызмат адамдардын ишиндеги кемчиликтерди четтетүүгө көмөктөшүү жөнүндө жарандардын өтүнүчтөрү боюнча коллективдүү кайрылуусу болуп эсептелет. 5000ден кем эмес жаран кол койгон петициялар жогорку кеңештин тийиштүү комитети тарабынан милдеттүү түрдө каралууга жатат. 10.000ден кем эмес жаран кол койгон петициялар жогорку кеңеш тарабынан милдеттүү түрдө каралууга жатат. Төмөнкү жарандар петицияга катыша албайт. Бул кайсы жарандар? 18 жашка толо электер, аракетке жөндөмсүз деп таанылгандар, соттун өкүмү боюнча эркинен ажыратуу жайларында кармалып тургандар. Демилгелүү топту түзүү кандайча жүрөт? Демилгелүү топ, демилгечи. Бул демилгелүү топ болушу мүмкүн петиция боюнча же бир демилгечи болушу мүмкүн. Анын максаттары төмөнкүчө түзүлөт. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине петиция киргизүү жөнүндө сунуш үчүн кол коюмдарды даярдоого киргизүүдө түзүлөт. Ошондой эле чакыртып алууда жарандардын кызыкчылыктарын коргоо. Демилгелүү топ же демилгечи бул жашы жеткен адам, аракетке жөндөмдүү, шайлоо укугуна ээ болгон адам, соттун өкүмү боюнча эркинен ажыратуу жайларында кармалып турбаган жаран болушу керек. Демилгелүү топту каттоо. Каттоо бул тийиштүү документтерди берүү жолу менен жазуу жүзүндө дагы, петициянын сайтында тийиштүү формаларды толтуруу жолу менен электрондук формада да жүргүзсө болот. Эки жол менен. Бул каттаса дагы болот, мурдагыдай эле кол коюп, электрондук жанагы сайтта формаларды толтуруу ыкмасы менен дагы ушул коллективдүү кайрылууну жасаса болот. Демилгелүү топту каттоо жөнүндө арызына төмөнкүлөр тиркелет. Демилгелүү топтун чогулушунун протоколу жазуу жүзүндө арыз берилсе, эгер бул жазуу жүзүндө коллектив жамаат өзүнүн арызын же петицияны берип атса. Демилгечилер жөнүндө маалыматтар бул фамилиясы, ысымы, атасынын ысымы, туулган датасы, жашаган туруктуу же убактылуу жери, паспортунун сериясы жана номери, өзүнүн байланыш дайындары, үйдөгү телефону, мобилдик телефону, электрондук почтасы. Бул жана сайт аркылуу петицияга добуш берип атканда. Андан сырткары петициянын тексти керек каттоо үчүн. Демилгечилер менен петицияны текшерүү. Демилгелүү топторду каттоо жана сунуш кылынган петициялардын мазмунун экспертизадан өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы эксперттик кеңешти түзөт. Бул жогорку кеңеште түзүлөт. Аны түзүү жана иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши төрагасы тарабынан аныкталат. Эксперттик кеңеш петициянын текстинин талаптарга туура келишин, ошондой эле демилгелүү топту түзүү жөнүндө документтерди текшерет. Экспертизадан өткөрүүнүн мөөнөтү 1 айдан ашпоосу керек. Ошол петиция же сунуш кайрылуу келип түшкөндөн кийин 1 айдан ашпай эксперттик топ ал кайрылууну караш керек. Эксперттик кеңеш демилгелүү топтун катталгандыгы жөнүндө күбөлүк берет же электрондук катталгандыгы жөнүндө демилгечиге же демилгелүү топко электрондук түрдө маалымдайт. Электрондук кабарлама берилген күндөн тартып 2 жумушчу күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппараты
петициянын текстин, ошондой эле демилгечи же демилгелүү топ жөнүндө маалыматтарды расмий сайттын атайын бөлүгүнө жарыялайт. Негизи эксперттик кеңештин ролу чоңоюп атпайбы? Кайсы маселе кирет, кайсы маселе кирбейт эгер көбүрөөк акча болсо. Ошон үчүн эксперттик кеңешти төрага дайындайт деп коет, бул пурнес болуп калат да. Эксперттик кеңешке ар бир фракциядан бирден депутат кирет деп жазыш керек. Анан фракциялардын сунушу менен жарандык эмес, жарандык коомдун өкүлдөрү да кирет деп жазып койсок жакшы болот. Ошондо ал эксперттик кеңешке ишеніч болот. Эгер төрага өзү болсо, ал өзүнө караштуу адамдар болот да, бийликтин көзүн карап отура бериши мүмкүн да. Ар фракциядан сөз кириш керек. Мүмкүн ар фракциядан бирден депутат, анда ошол эле фракция жарандык коомдон бирден өкүл булса, ошондо эксперт кеңешке ишеним болот да, мындай баланс болот да. Мен ушул положениеге ушуну киргизип койсок жакшыраак болот дейм.